Өмүрүңдүн баалуулуктары. Устат үстөл үстүнө чоң айнек идишти коюп, аны карап отурган шакирттерине: «Эми жакшылап байкап тургула», — дейт. Анан ал айнектеги ичине кесек таштарды бирден-бирден салып, акыркысы идиштин оозуна кептелгенде: «Идиш толдубу?» деп сурайт. Баары бир ооздон ооба деп жооп беришет. Андан соң устат кутучадан майда таштарды алып чыгып, айнектеги чоң таштардын арасына тоголото баштайт. Майда таштар идиштеги боштуктардын ордун алып, оозуна чейин келгенде: «Толдубу?» деп кайра сурайт устат. «Толду», дешет шакирттер. Эми устат акырындык менен идишке кум куя баштайт. Майда кум чоң кичине таштардын арасына жойлоп кирип, андагы кымындай боштуктардан ордун алып, идиштин түбүнө тарта оозуна чейин толуп чыгат. «Идиш толдубу?» дейт дагы устат. «Толду», дешет кызыгуу менен карап турган шакирттер. Андан соң устат айнек идиште суу куюп толтурат. «Кана», дейт устат. «Эми талдоого өтөлү. Айнек идиш бул сенин өмүрүң», деп элестет. Алгач, сен өз өмүрүңдү чоң таштар менен толтурдуң. Чоң таштар сенин жашооңдогу эң маанилүү, өзөктүү нерселер. Булар үй бүлө, жакын адамдар, ден соолук, жан дүйнөңдүн байлыгы, сенин мекениң, ыйык сезимиң, сүйүүң, көңүлүңө жаккан ишиң, башкача айтканда жашоо негизинде түзгөн, аны маани мазмунун ачкан баалуулуктарың. Ал эми майда таштар сенин куруп алган үйүң, сатып алган унааң, бакча багың, кийим-кечең, эмерек буюмдарың. Кум болсо ашыкча карым-катнашың, маанисиз иштердин болбогон тааныштардын, күнүмдүк майда көр тириликтин белгиси. Суу, обу жок оюн-зооктун, бекерчиликтин, жалкоолуктун, арсыз уйкунун, азгырыктуу кумардын белгиси, деп салыштырат устат. Эми карагыла, эгерде силер бул идишти алгач суу менен же кум менен толтуруп койсоңор, эмне болот эле? Анда албетте чоң жана кичине таштарга орун таптакыр калбай калмак, туурабы? Жашоодо ар бир адамдын өз өмүрүндө жасаган мамилеси да так ушундай. Кимдир бирөө өмүрүн алгач ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, жакшы адеби, сүйүктүү иши, эл жерине болгон кызматы менен толтурат. Кимдир бирөө майда таштар менен толтуруп баштап, анан гана негизги баалуулуктарга өтөт. Же кум менен сууга алдырып жиберет. Мынтип өмүрүн дароо кумга же сууга толтуруп алгандар акыры өкүткө калчулар. Ал эми бүгүнкү сабакты кимиңер кандай кабыл алдыңар? Кандай баалуулуктар менен өмүрүңөрдү толтура баштайсыңар? Аны силердин келечегиңер көргөзөт. Сен али аябай жаш болсоң да, жашооңо маңыз берип турчу баалуулуктар сага сөзсүз керек.